Айымдар мага көп эле каттар келет. Анан кээ бир каттарды окуп отурсам, ошол нерсе көп кездешет экен. Ошон үчүн силерге разбор кылып айтып бергеним турагы деп чечтим. Менин атым Айнура Сагынбаева, мен дерматолог, косметолог, врачмын, психолог, сексологмун, ишкер айыммын, 3 баланын энесимин, бирөөнүн сүйүктүү жарымын, кызымын, иши кылып кадимкидей эле кыргыздын айымымын. Бир кат келиптир. Бул ситуация азыр аябай көп кездешет, ошон үчүн ошол катты айтып берейин. 20 жашыман эле турмушка чыккам дейт, буга чейин апасы жок чоңоюптур ал кыз. Москвага кетип калып, күйөөсү экөө жашап жүрүп, бала чакалуу болуп, анан аяктан күйөөсү изменять этиптир, күйөөсү анан кийин өзүнчө кетиптир Москвага. Анан кийин тиги токоолун алып келип бияка жашаптыр. Экөө менен тең жашаптыр. Анан баары бир биринчи аялын тандап, биринчи аял менен да жашап калыптыр. Бирок кеп эмнеде? Кеп бул айым мага жазып, күйөөм ушундай, андай, акча таппайт, кредитти толтура, изменять этет, дагы эле кыздарыма даже ички кийим алып бергенге азыр акчам жок, өзүм швея болуп иштейм, цехтемин, жашоодон тажадым, түңүлдүм деген көп сөздү жазыптыр. Ким менен кеңешеримди билбейм деп. Бул жертва позициясы. Ушундай жертва позициясындагы аялдар аябай көп. Эмне үчүн жертва түшүндүрүп берейинби? Жертва бул эмне үчүн жертва экенин мен кантип билдим? Күйөөм күнөөлүү, күйөөм мынтпейт, күйөөм антпейт, күйөөм мындай, күйөөм тигиндей. Мен швеяда иштейм, акчам аз, жашоом начар деген сөздөн. Жертва бул жашоосундагы болгон маселе, көйгөй, оорутуу бар да, өзүн күнөөлөбөй, жашоону, тагдырды, күйөөсүн, бир тууганын, кайненесин иши кылып өзүнөн башка баары күнөөлүү, баары менен анан недовольна, баары ага жаман кылат, а бирок өзүнө жоопкерчилик албайт. Антсе мас комментарийде толтура айымдар жазат. Ну, сен аны билбейсиң да, сен андай жашоо менен жашап көргөн эмессиң да, биздики өзгөчө, башкача деп мен жашап көргөм, мен билем. Кайненем менен да жашап көргөм. Акча жок учурда да жашап көргөм. Чөнтөгүмдө 100 сом жок убактында да жашап көргөм. Болгону гана мен жертва болгон эмесмин. Ооба, мен моралдык жертва болгом, отурган жерим менен күйөөмдү жамандап, кайненемди жамандап, бирок кийин мен ошол позициядан чыга алдым дагы. Күйөөм дагы, кайненем дагы жашынакай эле адамдар экен. Көрсө мен өзүм жертва болуп алыптырмын деген нерсени түшүндүм. Акча жок, балам көп, тиги буу деп супер инфодо да көп чыгышат. Көрүп каласыңар, ар кандай жардам сурап чыгып калышат. Булардын баары жертва. Же болбосо вечно недовольный, вечно ыйлактаган адамдар жертва. Алар өздөрү жертва экенин түшүнбөйт. Алар атайын жертва болгон жок. Эмне үчүн жертва болуп атат? Айтайынбы? Анткени эч ким айтып түшүндүргөн жок. Жертва болуу бул ар бир адамдын тандоосу. Кеп сенде акча барбы, жокпу, сенин жашоо шартың анда эмес. Кеп сен жашооңдо болуп аткан нерселерге жоопкерчиликти өзүңдүн мойнуңа ала аласыңбы? Же ала албайсыңбы? Мисалы, мен ошол азыр кат жазып аткан айымдын ордунда болсом мен эмне кылмакмын? Биринчиден, мен жертва эмесмин деп чечмекмин. Айымдар, мен жертва эмесмин. Мен азыр жертва болуп атам, бирок мен жертва болбойм деген чечимге келмекмин. Эмне кылсам дагы мага мынтип жалостью карап, байкуш деген жакпайт демекмин. А жертваларга ушул нерсе жагат. Эмне үчүн? Дело в гормонах. Ар бир адам эртең менен турганда кечке чейин сүйүнүч издейт. Вот биз эртең менен туруп эле, ооба, жумуш кылыш керек, тигини кылыш керек, баланы караш керек, бирок сүйүнүч издейбиз да. Ой, муну көрө калайлыкчы, Инстаграмды көрө калайлыкчы деп сүйүнүч издейбиз. Ой, мен барып магазинге барып бирдеме алып ичип жеп алайынчы деп сүйүнүч издейбиз. Туурабы? Сүйүнө турган бир нерсе издеп турушубуз керек. Анткени биздин мээбизге ошо сүйүнүч гормондору керек. Дофамин деп коет. Жертвалар, нормалдуу психикасы бар адам сүйүнүчтү өзүнүн жетишкендигинен издейт.
мисалы швея болсо, о мен бүгүн монча акча таптым, ал акчанын мынчасын бияка коюп коем, мынчасын мынтип коем, а мынчасына мен максат коюп ошо максатыма жетүүгө катып коем дейт. А жертва эмне дейт? Ой, акча таптым, эчтекесине жетпейт деп ошентип наалгандан сүйүнүч гормону алат. Өзүн аягандан, байкушум ей, ушундайсың сен, баары акмак, сен кыйынсың, бирок эч ким сени түшүнбөйт, сенин ушундай тагдырың ушундай экен, эми жашооң ушундай экен, мени аягыла, мага акча бергиле, мага жардам бергиле дегенден гормон алат. Бирок жертвалар атайын кылбайт аны. Просто ошону түшүнбөйт. Жертвадан чыгыш үчүн биринчиден мен жертвамын, ооба. Бирок мен жертва болгум келбейт. Мен эч кимге аябагыла. Менин жашоомдо болуп аткан нерсеге мен өзүм күнөөлүмүн деп моюнга алыш керек. Толтур айымдар, эмнеге эркекти үйрөтпөйсүң? Ой, эркек деген аялды бактылуу кылыш керек. Эркек деген милдетти алыш керек дегендин баары бул жертва. Анткени жертва эмес адам антип ойлобойт. Ал менин жашоомдогу болуп аткан нерсеге мен өзүм күнөөлүмүн. Эч ким мен үчүн милдеттүү эмес, эч ким мен үчүн жоопкерчиликтүү эмес. Эгерде ал жоопкерчиликтүү болгусу келсе, ал анын чечими. Бирок мен андан күтпөйм деп ойлойт. Ошондо көңүл калуу, разочарование болбойт. А жертвалар бүт жерден күтүү менен жүрөт дагы, анан разочарование болуп, анан сүйүнүч гормондорун алып өздөрүн аяп жатып калышат. Биринчиден мен жертва эмесмин, мен жертва болбойм. Ооба, мен азыр жертвамын, бирок мен жертва болбойм деш керек. Экинчиден, ооба, жашоодо болуп аткан жоопкерчиликти өзүңдүн мойнуңа алганды үйрөнүшүң керек. Акчам жокпу? Эч ким күнөөлүү эмес. Мен экономить эткенди үйрөнүшүм керек. Кана азыркы мейли 30 миң, 20 миң, 10 миң, 5 миң айлыгым мен кантип экономить эте алам? Кайсы жерден мен лишний расход кетирип атам? Кайсы жерден мен аны кетирбей башка жака жумшасам болот? Кайсы жерден мен акчаны топтой алам? Деп отуруп финансылык сабаттуулукту өстүрүш керек. Бул өзүнө жоопкерчиликти алуу. Экинчиден, кайсы жерден мен бош убактымды колдонуп жаңы доход таба алам? Мисалы, менде бир кыз иштейт. Квартираны төлөйт. Кичинекей кызы бар, ажырашкан. Анан кечке чейин иште деп айтам. Офисте кечке чейин иште десем, жок, мен кетишим керек, мен мынча болбосо кызын апасы карайт. А эмне үчүн ал кыз түнкү 9га чейин, 10га чейин калып иштебейт? Акчасы көбүрөөк болот эле да. Жок. А бирок наалыйт. Акчам аз, акчам жетпейт деп. Бул жертва позициясы. Менин жашоомдо болуп аткан нерсеге бирөө күнөөлүү, бирок мен эмес. Мындай нерсе ар бир эле адамда кездешет. Биз көбүнчө ирет өзүбүз осознавать этпейбиз жертва экенибизди. Ооба, бир жерден сен жертва болбошуң мүмкүн, бирок башка жерден сен жертвасың. Сени бирөө таарынтып атабы? Сен жертвасың. Сен таарынып атасыңбы? Сен ошол ситуацияга күнөөнү ага илип коюп атасың. Ага реакция берип аткан, аны кабыл алып аткан ким? Эмне үчүн сен таарынтууга жол берип атасың? Сен жертвасың. Элементардуу нерсе. Демек, жашооңо болгон жоопкерчиликти өзүң алышың керек. Мисалы, экономить этишиң керек. Жаңы доход тапканга жолдорду издешиң керек. Жаңы бир кесипке, навыкка ээ болушуң керек. Мен көбүрөөк калмакмын, 2 сменге иштемекмин. Дагы башка бир нерсени үчүн балдарым чоңоюп калды дейт. Чоңоюп калса, аларды дагы жумушка киргизмекмин. Үчүнчү, жашооңдо болгон ар бир нерсеге даяр болушуң керек. Комфорт зонасынан чыгышың керек. Ал күйөөсүн жоготуудан коркот да. Эки аял менен жашап атса да мейли, токоон алып келсе да мейли, гулять этсе да мейли, кредиттер болсо да мейли. Анан ыйлайт, күйөөм антет, мынтет деп. Сени ким жаша деп атат андай күйөө менен? Эмнеге сен чоң адам катары ал күйөөң менен отуруп сүйлөшпөйсүң? Эмне үчүн сен өзүң позицияңды айтпайсың? Коркосуң. Анткени финансы жактан сага 5 тыйын, 10 тыйын берет. Демек, сен өзүңө ишенимиң жок. Сен жертвасың. Сен байлангансың. Анда финансылык жактан күчтөн, көбөйт, базаңды даярда, күйөөң менен сүйлөш, жоготуудан коркпо. Астыдагы кыйынчылыктардан коркпо. Жашоодон коркпо. Мына ошондо гана жертвадан чыгасың. Мына менин курстарым бар, мисалы. Премиум курсу, кыз жигит курсу.
Бактылуу айым курсу жертвалар үчүн өзгөчө. Бактылуу айым жакшы. Тагдыр деген эмне? Жашоо деген эмне? Ой, кайненем антет мынтет деген айымдарга кайнене менен кантип туура тил табыш керек? Финансылык сабаттуулук. Акчаны кантип кармаш керек? Кантип үнөмдөш керек? Кантип туура коротуш керек? Кантип максат коюш керек? Ошол тууралуу бар. Эмнеге келип окубайсыңар? Акчам жок. Аха. Кафеге акча бар. Кийингенге акча бар. Тияк бияка басканга акча бар. Буга акча жок. Телефонго акча бар. Бул эмне? Бул жертва позициясы. Бул жөнөкөй эле мисал. Мисалы мен кээде күлкүм келет да, бир келин жазат. Ой, күйөөм 2 ай болду үйлөнгөнүбүзгө, үйгө келбейт, сөгөт, жаман сүйлөйт, өзүнүн ишин бүтүрүп алып, нары карап жатып алат. Мен укпайт, мен тияк бияка чыккым келет, досторум менен тияк бияка баргым келет. Окей. А сен жакшы тосуп аласыңбы күйөөңдү? Күлүп, жадырап, жайнап. Эмнеге антмай келем? Ал мага жакшы кылса, мен да жакшы кылам. Бул айым деген эркектин психологиясын вообще билбейт экен дедим. А сен таарынасың күйөөңө тултуңдап? Ооба, таарынам. Ошо таарынганда эле мага внимание кылат. Бул айым манипуляция кылат экен. Манипуляциядан эркек эрте эле кеч тажайт. Бул айым нормалдуу коммуникация жолдорун билбейт экен. Деп, алтыным, сен дали жашсың. 2 ай болуптур үйлөнгөнгө. Ушу азырдан баштап мамилеңер ыдырап атса, кийин эмне болот? Кел оку. Курс бар. Премиум. Интенсивди алып оку. Арзан эле. Десем, ошо ойдон жок. Ага чейин бекер консультацияны 2 саат алган. Мына. Типичная жертва. Жертва позициясындагы айымдар ушундай болот. Мен психологическое консультирование в сексологии деген кесипке психолог, сексолог болом деп, мамиле психологу, үй бүлө психологу, сексуальность психология деген кесиптин ээси болом. Университетте окуп атам онлайн. Анан криминалдык сексология дегенде ошо зордук зомбулукка алынган айымдардын психологиясы тууралуу жана ошо зордуктаган адамдардын психологиясы тууралуу бир өзүнчө отдел бар. Аябай кыйын, татаал модуль. Араң тапшырдым аны. Ошол жерде бир түшүнүк бар экен да, виктимность деген. Виктимность деген эмне? Бул жертва, көрсөтчү, вот психологияда изилденген эме бар экен да. Жертва болгон айымдар, ошол жерде зордукталган айымдар. Атайын ошондой жерлерге, мындай атайын деп айта албайм, подсознательно, өзү түшүнбөй ошондой жерлерди издейт экен. Ошондой адамдарды менен таанышат экен. То есть бул психологически уже кичинекей кезиндеги травмадан уже өзү ошондой адамдарды издеп барып, анан ошол жерден зордуктоого алынат экен, анан ыйлайт экен, анан психикасы кетет экен, бирок дагы бир жолу ошо кайталайт экен. Байкайсыңарбы? Биринчи жолдошу сабаган айымдар экинчи жолдошто сабайт. Үчүнчү жолдошто сабайт. Эмне үчүн? Виктимность деп коет. То есть состояние жертвы даже ошол жерде бар экен. Элестеткиле, жашоодо да ошондой. Ошон үчүн адамдын психикасы бул өтө кызыктуу. Өтө кызыктуу. Ошону жакшы түшүнө баштасаңар, биринчи ирет өзүңөрдү түшүнүп, өзүңөр менен күрөшүп баштасаңар, өзүңөрдүн мээңерди, өзүңөрдүн оюңарды ордуна келтире баштасаңар, анан мамилени үйрөнөсүңөр. Айымдар, ушундай видеолор кызыктуу болсо, курстар тууралуу маалымат билгиңер келсе, комментарийге суроолоруңарды калтыргыла, эң кызыктуу суроолорго жооп берем. Курстар тууралуу билгиңер келсе, номериңерди калтыргыла, менеджерлер байланышат. Менин каналыма катталып, лайк басып койгула.